Баштай бер. Бүгүнкү эфирде биздин Ош шаарынын Ош шаарындагы жана Теке айыл өкмөтүндөгү поликлиниканын башкы дарыгери мага бүгүн макулдугун берди. Чындыгында бул аялды тутуш өтө кыйын. Анан иши дагы көп. Азыр дагы ушул мына жарым саат эле болду үйүнө келгендечи. Чындыгында эл кызматындагы аял. Мен өтө сыйлайм, өтө чындап жакшы көрөм бул аялдычы. Адамдык сыпаттары өтө бийик турган аял. И чисто бүгүнкү тема, кайсыл теманы ачып бересиз? Ушу актуальный темалар десем, Тамара эже өзү сунуш киргизди, ушу вирустук инфекциялар деп да. Тамара эже, сизге сөз анда. 36 жылдык стажы менен опыты өтө эбегейсиз чоң, так что мүмкүн болушунча жана өзүңүздөрдүн именно ушу темага карата суроолоруңуздар болсо даярдап, нардан бери убакыттан пайдаланып калыңыздар. Тамара эже, сизде микрофон. Кутман кеч, урматтуу угуучулар. Мен да өтө кубанычтамын. Зарыл мени өтө эле көп мактап койду, рахмат, Алла ыраазы болсун. Бүгүнкү мен Тамара сооруна 36 жылдык тажрыйбам бар, Кудайга шүгүр. Биз илгерки Фрунзе Бишкекте медициналык академияны аяктагам, балдар дарыгери катарында, педиатр. Андан кийин биз үй бүлөлүк дарыгер катарында дагы сертификат алганбыз. Азыркы убактагы актуальный эң көп оорулардын ичинен эң көп кездешкен оорулар бизде өтө курч, мына ОРВИ деп коебуз, вирустук инфекциялар болуп эсептелет. Алардын ичинде, ушул оорулардын ичинде эң көп процентин, бизге кайрылган оорулардын эң көп процентин балдар ээлейт. Вирустук инфекцияда негизинен өтө курч түрдө өтөт. Баарыбызга белгилүү болгондой, температура жогорулайт, дене табы. Балдар чыргоолонот, ыйлайт, чүчкүрөт, насмырк болуп, жөтөлөт, үйүнү карылдап, башкача чыга баштайт. Анан биз бул вирустук инфекцияны поражение органов верхних дыхательных путей, нижних дыхательных путей деп бөлөбүз. Верхний болгондо бул тамагында мына фарингит, ларингит деп бөлөбүз. Анда если нижний дыхательный путь болсо, бронхит, пневмония болуп өтүшүп дагы өпкө жолдоруна өтүп кеткенде, өпкө жабыркаганда. Бул вирустук инфекцияларда негизинен клиникалык протоколдун негизинде, мен кыскача эле айтсам, клиникалык протоколдун негизинде дарылаганыбызда биз негизинен ата-энелерге биринчи көңүл бура турган нерсеси бул балдардын температурасы. Негизги дене табы көтөрүлгөндө экиге бөлөт: белая лихорадка и красная лихорадка деп. Белая лихорадка болгондо балдар буту колу муздайт дагы, бирок ичи өтө ысып, дене табын өлчөсөң 38, 39, 40ка чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Ушул убакта бала баягы титиреп, судороги да бериши мүмкүн. Ошонун түрү менен коркунучтуу белая лихорадка. Красная лихорадка бул дене табы бүт, буту колу бүт бардык денеси өтө кызып, дене табы көтөрүлгөн убакта. Ошондо анан азыр кайталап кетейин, ошо чүчкүрүп, жөтөлүп, чыргоолонуп, баш ооруп, ушул симптомдор улам барып күчөшү мүмкүн. Биз клиникалык протоколдун негизинде биринчи убакта ошо дене табына көңүл бурабыз. Дарылаганда ата-энелерге түшүндүрөбүз. Биринчиден дене табын баланын сөзсүз түрдө нормалдаштырышыбыз керек. Ал үчүн суюктукту күндөгүдөн нормага караганда көбүрөөк бере баштайбыз. Эгерде бала эмнек сүтүн эме турган болсо, частое прикладывание груди дейбиз. Значит, мурдага караганда тез-тезден бат-баттан эмизишибиз керек. Уход, баланы мурдага караганда көбүрөөк колубузга алып, аны сүйүп, эркелетип, башка жумуштарыбызды жештирип, андан кийин туалет носа деп коебуз, мурдуну тазалашыбыз керек. Мурдун себеби носовое дыхание свободно болуш керек бала дем алганда. Андан кийин жаропонижающий, дене табын түшүрө турган препараттарды беребиз. Бул парацетамол,
балдарга ибуфен, нурофен деген ушул препараттарды андан кийин гана бул биз андан кийин гана дене табын өлчөп дене табын нормалдаштырганыбыздан кийин менин сүйүктүү мына Siberian Wellness'те көп жылдан бери иштеп жүрөм. Тажрыйбамда бул Siberian Wellness, сибирский здоровье деп баштаганбыз биз 10 жылдан ашык иштеп атам. Кудайга шүгүр, биз ушул Сибирь саламаттыгындагы негизинен баягы туалет носа деп атам го. Тамагын тазалаганда, мурдун тазалаганда атына заты жарашкан. Мен балдарга волшебниктен баштайм. Колунда иштеген мейирман эжелер үйрөткөн ата-энелерди биз баягы үйрөтөбүз. Ошол волшебник менен кантип тазалаш керек. Тамагын, ооз көңдөйүн, бир эле тамак оорубастан анда тили да стоматит болуп, шилекейлери агып, тамак көңдөйчөлөрү баягындай ак налет менен покрываться этип балдар кыйналат. Ошол убакта волшебник менен эң сүйүктүү Siberian Wellness'теги дарылардын катарына кирет. Волшебник менен жакшылап тазалайбыз. Мурдун, тамактарын, андан кийин дене табын түшүрүүдө жана дагы ошол жөтөлгө андан кийинки экинчи орунда мен коренди аябай көп колдоном. Корень назначение кылам. Жөтөлгөн балдарга мен көрсөтүп берем. 3-4 слой бинт марлини алып туруп, аны менен растирание жасап, коренге менен чылкылдатып туруп, андан кийин компресс жасап, тамагын, желкесине бронхит болгон жөтөлгөндө буттарын, тапандарын алдынан бери тизесине чейин сүртүп, анан компресс 45 мүнөткө компресс коюп, пищевой пленка менен аны жаап, 45 мүнөткө чейин наблюдение кыласыңар деп ата-энелерине түшүндүрөм. Аябай эффекти жакшы. Андан кийин биз ушул өтө курч кезиккен ошол вирусный инфекцияларды татаалданып, кабылдап кеткенде, баягы эскерткендей пневмония, бронхит ооруларына өтүп кеткенде эмне себептен кабылданып кетет? Себеби балдардын фоновый заболевание деп коет. Көпчүлүк балдарда кан аз болот. Железодефицитный анемия деп коебуз. Кан аз болот, салмагына жетишпеген балдар бар. Туура тамактанбай, ошо салмагына жетпеген. Рахит деп коебуз, ити. Бул балдардын фоновый заболеваниясы. Ушул фондору болгон болсо, вирусный инфекциялар узагыраак, анан катуураак өтүшү мүмкүн. Осложнение болуп кетиши мүмкүн. Пневмония, бронхит болуп узак убакытка чейин кыйналып, ошол жөтөлү кетпей, температурасы түшпөй, дене табы да түшпөй, аппетити да начар болуп, балдар өтө слабый, вялый болуп, өтө кыйналат. Ошол убакта кошумча витаминдерди, витамаманын иммунотопус сиропун, иммунотопус, кальцитопус, анан тапивишка. Тапивишкадан бир эле өзүңүзгө белгилүү, бир эле эменин ичинде, дрожженин ичинде 13 керектүү поливитаминдер бар. Плюс еще иммунитетти көтөрө турган инулин, коочный тканьды аябай жакшы. Микрофонуңузду жандырып алыңыз. Тамара эже. Жаңыдан киргендер сразу микрофонду өчүрсөңүздөр. Тамара эже, микрофон. Микрофонду жандырып алың, Тамара эже. Звук деген бар, звук дегенди басып койсоңуз. Экранга бир колуңузду бассаңыз, микрофон кызыл сызык менен сызылып турат. Ошо микрофондун үстүнө басып койсоңуз, Тамара эже. Элбешан деген баш.
ошол элбишен деген бальзамыңызды сууга аралаштырып алып туруп, ошону менен жанагынтип чайкатат экен, ооз мурун көңдөйлөрдүчү. Антисептик катары пайдаланылат да бул микрофлорага именно эмедеги. Так. Микрофонун басып кой, Чукам. Болдубу? Жок, рахмат, Тамара эже. Болду. Так, эми биздин немелерди перечислять этип аткансыз, ушуларды берсе болот деп, Тамара эже. Анан негизги лечение менен кошо эле бере бересиз да буну, туурабы? Протоколдогу жанагылар антибиотиктерди жазып туруп, Протоколдогу дары дармектерге кошуп, кошумча ошо сүйүктүү сибирский здоровьянын мына волшебниктен баштайбыз, элбешенден. Ооз көңдөйлөрүн тазалайбыз, тилин айтып атам, стоматитке дагы өрчүп кетет ошо вирусный инфекция. Ошол убакта аябай жакшы жардам берет волшебник. Андан кийин корен компресс түрүндө коебуз. Таманынан баштап бүт денесине сүккөгөнүбүздө дене табында түшүрөт аябай жакшы. Жөтөлдү да жөтөлүп, үнү башкача чыгып, баягындай обструкция боло баштаганда, обструкцияны да корен менен аябай жакшы снимать этилет. И корендин баягы сосательный эмесин дагы назначение кылабыз. Аны бир аз жашы чоңураак балдарга. Алар ошол сосательный дагы үнүн жакшы эме кылып, анан першение в горле, жөтөлдү аябай тез жакшы снимать этет. Андан кийин анан витаминкаларга, ошол топивишкага, витамин, это иммунотоп сиропторго, кальций топ сиропторуну. Себеби бир эле вирустук инфекция эмес, ал балада мына фоновый заболевание, биринде рахит ити, биринде кан аздык, дагы биринде салмагы жетишпегендик, кээ биринде туура эмес тамактангандан дагы бир кабылдоолор болгондуктан кошумча ушул Сибирь саламаттыгындагы витаминдик группаны дайыма мен кошумча дайындайм. Жардам аябай жакшы. Суроолор болсо жооп берем. Тамара Жооп эже, берүүгө даярмын. пациенттериңиз туура эле түшүнүшөбү, же мындай тандап туруп анан бересизби? Назначение кыласызбы? Же подряд баардыгына ушу сибирскиникин түшүндүрүп отурасызбы, убакыт бөлүп? Мен көбүнчө эми ар кандай ата-энелер болот. Мына бүгүн мисалы үчүн азыр 6-дан 9-га чейин прием жасап келдим. Мына ошо бүгүнкү эле случайды айта турган болсом, ошол келген ата-энелердин арасында 50% ошол вирусный инфекция менен келишти. 30% диарея менен. Калган 20% башка оорулар менен. Мына ошолордун ичинде көпчүлүгүндө вирустук инфекция сөзсүз түрдө мына фондук оорулар менен кошо жүрөт. Ошол эле ити, ошол эле кан аздык, ошол эле эме салмагына жетишпегендик, гипотрофия. Мен именно ушул ооруларга көбүрөөк назначение кылам, сөзсүз түрдө. Туура эле түшүнүшөбү мамашаларыңыз? Туура түшүнүшүп, сиздин кадырыңызды саласызбы, же мындай бир өктөмүрөөк доводдорду келтиресизби, негиздерди? Негиздерди келтиргенде биринчиден мен азыркы убакта эми баягы көпчүлүгү зыянсызбы, экология жагына зыяндуу, зыянсыз деп мына ошол жагына химический препарат эмеспи, гормон эмеспи, себеби көпчүлүк убакта баягы азыр жаштар баягы гормондорго көп басым жасашып, себеби гормондордон өтө тез эффект болот, бирок зыяны да ошончолук да. Ошондуктан көп ата-энелер сурайт, гормональный препарат эмеспи, бул кандай зыяны жокпу деп. Ошол убакта түшүндүрөм мен. Негизи бул, мисалы, коренди түшүндүргөндө айтам. Бул деген дары чөптөрдүн
эң тамырынын сыгылмасы. Тамырында болсо, анан өзөгүнө чыгат. Мындай пайдалуу заты болсо организмге. Силер карап көргүлө, бул жерде ромашкадан тартып бүт 20дан ашык пайдалуу дары чөптөрдүн сыгылмасы. Бул жерде эч кандай химиянын кошулмасы жок, биринчиден. Экинчиден, мен мына 10 жылдан ашык тажрыйбамда пайдасын гана көрдүм. Кудайга шүгүр, эч кандай балдарга зыянын көргөн жокмун. Бүгүн ыйлап, дене табы көтөрүлүп, жөтөлүп, тамак ичпей, эмбей калган бала, эртеси балдардын бир жакшы жери, мына чоңдорго салыштырмалуу дарыласаң мындай удовольствие аласың. Себеби бир күн эртеси эле бул температурасы түшүп, жөтөлүп бир аз азайып калса эле, бала деген күлүп жайнап, ушундай күлүп жайнап келет да, аны көргөндө өзүң дагы сүйүнүп, ушул мен от этого получаю истинное удовольствие. Кечеги баланы мына же болбосо 1-2 сааттын ичинде эле эртең мененки көргөн балаң после обеда приемга келсе дагы бир жолу анын обструкциясын снимать этип, жөтөлү азайып, дене табы түшүп, жакшы эмип калса, күлө баштайт. Ошол убакта ата энелерге айтам, бул биринчиден зыянсыз, химиялык элементтери жок, гормоналый препарат эмес. Анан бул деген биздин мына өнөктөштөрүбүз, кошуналар, Россия деген бул илгертен бул деген российский препарат. Бул деген это стандарт качество. Мурда биз Союз убагында деле стандарт качество деген ошол эле стандарт качествонун бүт бардык эмесине жооп берет. Андан дагы бир жери, силердин чөнтөгүңөргө дагы бул чөнтөгүңөргө дагы ылайыктуу да, бардык тарабынан алып келгенде. Ошол доводдорду келтиргенден кийин колдонушат. Анда Тамара эжеге суроолоруңуздар болсо микрофон жандырып сурап калсаңыздар. 15 мүнөт убакыт калды. Тамара эжеге мен айтам, оор электе деле айтам ата энелерге. Булар муну силер как скорая помощь аптечкаңарга кошуп койгула дейм. Корен менен волшебник. Аптечкаңарда парацетамол, йод, тиги немени койгондой эле башка ошол аптечкага кошуп койсоңор болот депчи. Настолько они вот көп убакта колдонобуз да. Бир гана вирусный инфекцияларда эмес, көп убактарда аны колдонсок болот. Мен ушул убакка чейин бир дагы зыянын көргөн жокмун. Балдарга жардамын гана көрдүм да. Демек эмет эткенсиз да, зерикпей түшүндүрөт экенсиз да? Зерикпей түшүндүрөт. Зерикпей түшүндүрүп, колума кармап алып түшүндүрөм. Көпчүлүк убакта еще они путают, мына жашыл десең эле, жашыл корендин сыртын көргөндө эле волшебникти да ошондой ойлоп алышат. Жок, это элбешен, а это корень, они это башка таасири, тең составы да башка, таасири да башка. Ошондуктан зерикпестен ошо айтып бериш керек. Жөнөкөй эле мындай рецепт түрүндө жазып койбостон, мен аракет кылам ошол убактым болушунча жакшылап түшүндүрүп бергенге. Ясно. Азыр мына ковид деп атат го, Тамара эже, ошо ковид көбөйдү деп атат да, азыр бизде катталып атабы? Ооба, бизде да катталып атат. Азыр ошол балдардын инфекциялык ооруканасында катталып ошол жерде дарыланып аткан балдар бар. Азыркы убакта мына акыркы чыккан мындай положительный ПЦР чыккандардын арасында негизинен ошо балдар көп ооруп атат. Өзгөчө мына Кара Суу районунан көп келип атышат инфекциялык ооруларга. Биздин шаардан да бар, но шаардан относительно мало, Кудайга шүгүр. Мен ошол ковид деп калдым. Ковид убагында биз красный зонада иштедик. Красный зонада, мобильный бригадада шаарда иштедик. 2 жума 14 күн чыкпастан ушу красный зонада иштедик. Ошол убакта мен коренди с собой алып жүрдүм да. Күн сайын баягы системде форманыбызды кийгенибизде сөзсүз түрдө мен ошо коренди мурдума профилактический сүйкүп алып жүрмүн. Немеден Кудайга шүгүр, мен ооруган жокмун, ошол ковид менен бир да ооруган жокмун. Өзүмдүн жакындарымы дагы үй бүлөмдө балдарым, кыздарымы, атабыз да ишенбейт эле.
аны дагы ошол коренге баарын азыр жөтөлөбү, башка жери ооруйбу, биринчи убакта алар шкафты ачып коренди колдонушат. Кайсы болсо да, кайсы убакта болсо да. Гүлүп у нас в семье такая шутка, вот давайте корень, бир жерим ооруду десе эле ошо давайте корень деп баштайбыз. Себеби она оправдала себя, корень во всем это бардык жагынанчы. Бая күнү эле мына кошунан баласын жетелеп келиптир, кулагы ооруп атат деп кулагынын аркасына тептирдим, кыргызчалык кылып кетпей атат деп. Мен үйдө болгону корень бар эле, корень менен компресс жасап бердим. Эртеси вот как рукой сняло. Это он же хорошо рассасывает эмелерди. Аябай воспалениени. Так, сурооңуздар болсо бериңиздер. Кийинки кошулгандар бизде эфирде сүйлөп аткан поликлиниканын главврачы Тамара Өсөрөвна, педиатр. Педиатрия боюнча, инфекция боюнча берсеңиз. Бесинчи жыл алдым. Мы постараемся зайти. Так, микрофондорду ачсаңыздар. Ким сүйлөп атат микрофонду? Жаныңызга. Жокпу эч кимде суроо? Баарына түшүнүктүү экен анда. Ошода бардыгына прям уюп койдуңуз окшойт, ачып. Тамара Өсөрүнө, кутман кеч. Ден соолугуңуз жакшыбы? Рахмат, жакшы. Азыркы вот детский грипп, вирус, ошонун симптомдору кандай болуп атат? Айтып өттүм, кымбатчы, записьти көрөбүз. Симптомдору негизинен дене табы Кайталап сурап коеюнчу. Дене табы температурасы курч түрдө көтөрүлүп атат, 38-39-40ка чейин. Судороги болуп атат. Андан кийин жөтөл, баягы эле жөтөл влажный эмес, мына кургак жөтөл, мучительный кашель болот, кургак жөтөл, анан насморк. Тамара Өсөрүнө еще неме, көзү кызарбайбы? Или бывает такое, да, еще? Көздөр кызарып кетпейби? Да, анда аденовирусная инфекция деп коебуз. Вирус деген көп түргө бөлүнөт да, ошол мына коронавирус дегендей эле көп түргө бөлүнөт. Аденовирусная инфекция болгондо сөзсүз түрдө көзү кызарып, чылпактап, ошол симптомдор кошулат. Вирустук инфекция. Ясно. Рахмат. Эринсе же микрофонуңузду өчүрүп койсоңуз. Жакта угулуп атат. Сурооңуздар болсо берсеңиздер дагы. Азыр поликлиникаларга барсак деле, больницага барсак деле аябай жаш балдардын оорусу өтө көп. Демеле баары эле чырылдап эле ошол жерде очередь күтүп, кайра вирусту жуктуруп, ушундай ыйлап-сыктап отургандарын көрүп аябай боорубуз ооруп атат да. Ушунун алдын алыш үчүн азыр ошол немеге жеткирбей оорунун алдын алыш үчүн биздин продукциялардан кайсынысын мындай врачтын назначениясы жок эле алса болот деп ойлойсуз, Тамара Өсөрүнө? Врачтын назначениясы жок, профилактикалык негизде, ушул профилактикалык негизде мен биринчиден сироп Витамама иммунотопс рекомендация кылат элем. Андан кийин тапивишканын ичинде өзүңүздөр билгендей иммунитетти көтөрө турган инулин, костный тканьды укрепление кыла турган бүт биздин поливитаминдердин бүт бардыгы бар. Профилактический курсами сироп, тапивишка и витаминканы. Эгерде ага ити рахит оорусу кошула турган болсо, фон баягы айтып кеткендей, фоновое заболевание, анда кальцитопс. Сөзсүз түрдө кошушубуз керек. Саламатсыздарбы, баарыңыздарга. Тамара Өсөрүнө, сизге бир суроо берейин деген болчумун да. Бүгүн эртең багам прививкасы бар болчу да, 5 айлык. Анан кечээ мен жуунтуп жаткызып койсом, күйөөм случайно айнекти да ачып, эшикти да ачып, сквознякты калтырып коюптур да. Анан азыр бир аз температура болуп, неме болуп кыйналдым күндүз күнү. Бирок азыр уже кечке температура түшүп чыкпай, уже самочувствиеси жакшы да. Ошол эртең прививка алса болот, ошол или алдырбай турсун. Жок дегенде 3 күн күтө туруңуз.
3 күндүн бүгүн жакшы боло баштаптыр, Кудайга шүгүр. Но эртеге ошол прививканы алганыңызда бул бир эле түрдүү инфекцияга эмес, ал жерде шалга каршы, көк чөтөлгө каршы сиз 3-сүн алып атасыз да ошондо 5 айлык болсо. Ошондойбу? Ооба, үчүнчүсүн алып атам. Ошо 3-сүн алып атасыз. Ошондо сарыктын баягы Б формасына каршы, анан ротобирусный инфекция, ушулардын баары комплекстин түрдө жасалат да прививка, эмдөө. Ошондуктан аны бала кечээ эле ооруган болсо, мындай дагы бир осложнение болуп кетпестиктен 3 күндүн ичинде көтө туруңуз, толугу менен жакшы болсун. Ага кошумча түрдө 5 айлык кошуп ошо сиропту бере баштаңыз. Витамамат, иммунотопусту. Ошону канча өлчөмдө берсем болот азыр? Азыр 5 айлык экен, жарым чайна ложкадан 2 убактан бериңиз, эмизердин алдында. Эмизердин алдында берип, аркасынан эмиз койсоңуз болот. Жидкостти бир аз көбөйтүп турасыз. На третий день бара бериңиздер прививкага. Аны мен азыр тапивишка берип атам да, уже экөдөн берип койсом болот, тапивишканы. Качан баштадыңыз? Тапивишканы талкалап бересиз да? Ооба, талкалап. Ооба. Пока тиши чыга элек. Эгерде сиз тапивишканы берип аткан болсоңуз, бир аз дозасын көбөйтүңүз. На этот период дозасын көбөйтүңүз. Биз до прививки 3 күн, после прививки 3 күн бул аябай кооптуу мезгилдер да. Ошондуктан мен ата-энелерге айтам, ата-энелерге прививка алгандан кийин даже ата-энеңкине барып, же тияк-бияка айылчылап айтып 3 күн, пожалуйста, үйүңдө отургунуң. Бала деген мына ошону жакшылап кабыл кылыш керек, алган эмдөөсүн деп. Ошондуктан сиз бир аз дозасын көбөйтсөңүз болот. Мейли, рахмат жеңизге. Саламатсызбы? Мен да бир суроо берейин дедим эле. Бала өтө болук болсо, өзү веси чоң да, андан кийин тамакты жакшы жейт, бирок иммунитети слабый, тез грипп болот, анан тез ушунчалык тердейт, движение кылгысы келбейт да. Ушундай балдарга эмнени сунуштайт элеңиз? Кыймыл аракети начар деп атасыз. Эгерде салмагы көп болсо, кыймыл аракети начар болсо, сиз жашы канчада, возраст? Кыймыл аракети өтө начар эмес, нормальный эле, бирок вес чоң дагы, иммунитет слабый да, көп тердейт. Анан мындай грипп болсо өтө каттуу грипп болот да. Жашы 6 жаш, 5 жаштан өттү, 6 катат. Кышта төрөлгөнбү же күздөбү? Кандай? Кайсы убакта төрөлгөн? Кышта төрөлгөн. Кышта төрөлгөн болсо, биринчиден иммунитет начарлыгы себеби кышта, кеч күздө төрөлгөн балдар көбүнчө баягы профилактика рахита жакшы жасалбай калат, ити оорусуна каршы. Себеби күндүн нурун көрбөгөндүктөн күздө, кышта төрөлгөн балдар. Кыргызча айтканда чучугу жакшы толбой, баягы микроэлементтерге цинк, железо, кальций, бүт ошолордун недостаток болуп, мына ошондон фундаменттен башталат иммунитеттин начарлыгы. Ошол убакта, значит, азыр ошол баланы убагында албай калган, ошо балким алса дагы дозировкасын аз алып калган болсо, күндүн нурун алган эмес, биринчиден. Экинчиден, ошо Д витаминин аз алган болгон болсо, азыр ошол күздөн баштап, мына сентябрдан баштап сиз ошо бизде Сибирь саламаттыгында витамин Д бар го, ошону капля түрүндө бере баштайсыз, и кальций топусту кошумча кылып берсеңиз болот. И салмагы көп болсо, иммунитети начар болсо, дагы бир себеби, аларда кээ бир балдарда тимомегалия деп коет, баягы тимус щитовидная железа бир аз эме болот, чоңураак болот. Сиз ошо эндокринологко көрсөтсөңүз болот. И препараты йода тоже кошуш керек, салмагы көп балдардыкы. Но негизгиси сиз айткандай кышында төрөлгөн болсо, сөзсүз түрдө ошол витамин Д менен кальций топусту кошосуз. Кошсоңуз өтө жакшы эффект берет. Рахмат сизге. Кандай суроолоруңуздар барбы дагы?
Анан неме боюнча сурайын дедим эле мен зарылган. Баягы азыр балдарда неме болуп атышат го. Kurttары көбөйүп кичинекейлердин, мына 5 жашка чейинкилердин курттарын жаан эле бере берсекпи, өзүбүздөн кичинекей сорбент эле же дагы башка нерсе кошсокпу? Так, сиздер эмнени бересиздер, Тамара эже? Паразиттерге 5 жашка чейинкилерге. 5 жашкан чейинки паразиттерге биз клиникалык протоколдун негизинде биринчиден личная гигиена, андан кийин именно ошо бир эле баланы эмес, ошо семейный дарылашыбыз керек. Семьяда канча адам болсо, себеби бул жугуштуу клистерде эле жугуштуу оорулардын катарына кирет. Личная гигиена, семейное обследование, семейное лечение, семейная профилактика. Плюс сорбенттерге кошуп биз ошо протокол боюнча альбендазол дарысын килограммына жараша беребиз. Возрастына жараша, килограммына жараша. Биринчи 3 күндүн ичинде, андан кийин 14 күндөн кийин дагы кайталайбыз. Плюс мен ошол убакта биздин өзүбүздүн Сибирь саламатындагы сорбенттерди анда деле сөзсүз түрдө ошол иммунитетин көтөрө турган ошо иммунотоп топивишкаларды кошумча назначение кылам. Эпам 11-де дагы таныткабыздачы, эпам 11 дагы шарицачы. Ошол 5 жашка чейинкилерге организмге өзү арылуу алууга жардам берет. Жанагы бир сыра кишечник тазартат. Эпамды баягы противовирусный эпамды дагы вот вирусный инфекцияларда сөзсүз каплях назначаю, да, вот ошол эстен чыгып кетти. Эпам. Жети тонус берсеңиздер. Анда 1 мүнөт убакыт калды. Тамара эжени просто кыйнагым келип, кайра дагы экинчи заходко киргизгим келди. Тамара бүгүн саат 9га чейин иштептир. Элестетиңиздер, даже азыр кечки тамагын ичелик болсо керек, мен нарыдан бери жанагы бир жабышканда жаман жабышам да. Тамара эже айласын кетип окшойт. Ошол Тамара эже чоң рахмат. Кудайым өмүр берсин, өмүрүңүзгө береке берсин. Анан ийгилик. Ошол сиз Зарылган эже, кечириңиз, бир суроо берип коеюнчу.